Albomdогу же телефондогу каза болуп калган адамдын сүрөттөрүн жок кылып салуу керекпи дейт. Негизи сүрөткө түшүү көп жакшы эмес. Анан бирок өлүп калсаң жок кылып салуу дагы шарт эмес. Кол менен тартылган сүрөт арам. Ал тартылган үйгө периште кирбейт. Ал эми фотоаппарат менен тартылган, камера менен тартылган сүрөттөр, булар сүрөт эмес, булар шоола. Күзгүнүн өзү сакталып калат, анан жоголбойт деген сөз да. Ошон үчүн Египетте Ханафи алымы Мухаммад Бахит Мутуи айткан, камера менен тартылган сүрөттөр сүрөт өкүмүнө кирбейт деп айткан. Бирок Индия, Пакистан алымдар азырга чейин сүрөттүн бардыгы болбойт, талашмас. Ошон үчүн биз сүрөт көп түшө бербейбиз. Өтө зарыл болсо гана түшөбүз. Ал өлүп калган түрүнүн айырмасы жок. Биздин сүрөтпү? Иншалла, иншалла. Куран окугандан кийин кандай багыштоо керек? Сөз түрдө колуң ачып алып, анан кийин паланча түкүнчөгө багыштадым деп айтыш шарт деле эмес. Сен ниетиңде Куран окуп атканда ошого соо барсын деген ниетиң бар го, ошол жетиштүү болот. Анан антпесең биздикилер жетпей калды деп айтат да. Өзү Куранды 3 мүнөт окуйсуң да дуаны 8 мүнөт кыласың. Узун жазып берет. Эшматнул паланча түкүнчө паланча деп. Жөн эле ошо кагазга жазылгандардын бардыгына десең Кудай таала адресин билет. Кудайды билбейт дегендей кылышат да, атын айтпасаң болбойт, паланчанын кызы, паланчанын келини деп айтып отурушат. Ансең деле болот. Бирок ошондордо да Куран окусаң соо көбүрөөк болот деген сөз. Арвак деген кандай түшүнсө болот? Арвак деген сөз бул рух. Ана арвак рухтар деген сөз. Адам денеден жана жандан турат. Адам өлгөндө дене менен жан экиге бөлүнөт. Ошо бөлүнгөн жанды рухт арвактар деп коебуз. Түшүнүктүү? Адам өзү башы бар, этеги жок. Өлүү деген бул төрөлүү, өлүүнүн башы. Өлгөндө дене менен рух эки жакка ажырайт, бөлүнөт деген сөз. Түшүнүктүү тууган? Ошол эле маселе. Даджалдын фитнасына кантип сактанабыз дейт? Динди кармануу менен. Ошону айтканы келип отурабыз, урматтуу бир тууганым. Бuyakta айтат, орусча экен, көп мусулмандар өздөрүнүн мамлекеттеринин флагтарын пайдаланышат, аларды үйлөрүнүн дубалдарына, комнаттарга илип коет дейт. Ислам муну кандай карайт дейт. Эгер ошол флагта мусулманчылыктан башка диндин белгилери жок болсо зыяны тийбейт. Мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдүн флагтарында кресттери бар, Эгер ошол өлкөнүн гражданы ошо илгенге болбойт. Анткени ал башка диндин белгиси бар. Анан жөн гана мисалы үчүн Кыргызстандын флагы эч кандай андай бир нерсе жок, ошондуктан аны илип алган зыяны тийбейт. Мамлекет катары аны эч кандай проблемасы жок. Этикадка байланыштуу, динге байланыштуу белгилери болсо, анда ошону илгенге болбойт. Анткени ал ошол күнөө эсептелинет. Анан башка улутта мен улутум жогору деген мааниде таассуп кылып, илип алып башканы жаман көрө турган болсоң, анда ал дагы жакшы эмес. Мен таассаба фалейса минна. Кимдегим таассуп болуп, элден бөлүнүп, өзгөчө өткөзсө бизден эмес дейт. Бирок өзүн урматтап, сыйлап Меккенин. Мисалы үчүн мен Меккеде окуганда биздин үйүбүздө Кыргызстандын флагы бар болчу, илип алганбыз терезеге. Чоң кылып. Аякта сырт келгенге мыйзам жол бербейт, бирок үйдүн ичине илип алчубуз. Түркияга барсам түрктөрдүн бардыгы эле терезесине флаг түшүрүп алган, патриот болушуп бардыгы. Пайгамбардын убагында деле туулар болгон. Адамдар туура жетелеш үчүн кээде ак туу, кээде жашыл туу мисалы үчүн ошо менен адамдар кетишкен. Ошол сыяктуу мамлекет өзүнүн туусун билиш үчүн бир туу койсо ага зыяны тийбейт, бирок башка диний элементтер кирип калбаш керек.